Кече ошо ачык сотто көрүп калдым, Элвира Сурабалдиева келип ошол жерде көрсөтмө берип атпайбы? Мо жогорку кеңеш. Силер 90 барсыңарбы же жоксуңарбы? Же ошол бир аялдын этегине бекинип алып калган 98-89-га отура бересиңерби? Бул деген тергөө ошо силерге түшкөн каттын айынан башталганда, же төрагаңар, же вицеңер, же бир комитетиңер чыгып бир нерсе же үн катып койбойсуңарбы? Же баарыңар эле ошо Элвиранын артында отуруп ошол жактан көрөсүңөрбү бизге окшоп эле? Силер ошон үчүн жогорку кеңештиңерде, ошол үчүн силерге эл мандат берген. Биздин үнүбүздү жеткизип, мамлекетте болуп аткан чоң саясий процесстерге түздөн түз катышып турсун деп. Эч кимге рун чукпайсыңарбы? Кече ошол 3 чоң лөк саясатчы бир кичинекей кызды коркутуп үркүтүп, атаң атып кеткен, сени деле атып коебуз дегендей маанинде коркутуп үркүтүп атса деле оозуңарды ачпай отурасыңар. Силер мындай бир өзүңөрдүн пайсаңарды билдиришиңер керек да. Силердин баарыңардан жоогуңар, жана ким бир айткандай, булар мурдагы жогорку кеңештин подделкасы дегендей. Силер мындай бир өзүңөрдүн пайсаңарды айтпайсыңарбы ачыкка чыгып? Анткени мен айтып атпаймынбы, бул ошо силерге келип түшкөн каттын айынан башталган иш болгон бул. Ошондуктан силер сөзсүз позицияларды билдиришиңер керек. Силердин ордуңарда башка жогорку кеңеш болгондо, илгери биздин учурда мындай чоң маселелерде комиссиялар түзүлүп, комиссиялар өзүнүн ички тергөөсүн жүргүзүп, ошол жака күч структураларын чакырып угуп, агына карадай кара кылып, мындай коомго билгизип койчу. А эмне силер страустай болуп бүгүн башыңарды кумга катып отурасыңар? Силер хотя бы өзүңөрдүн саясий милдетиңерди аткаргыла да. Өзгөчө ушу жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элем да. Араңарда туура ортого оюн салып, оозуңарда мындай сөз айта турган деле эч ким жок азыр. Бирок эч куртса бир-эки оңор ошону акылдашып алып болсо да чыгышыңар керек. Эмнени сүйлөйүн, кантейин, эмне деп айтайлы деп болсо дагычы. Элдин баары сурап атат силерди. Бул жогорку кеңеш барбы же жокпу? Ал кат бар беле же жок беле? Бул эмне болгон кат эле деп элдин баары эле таң калып атат да. Ошондуктан мындай позицияларды билдирип турсаңар, силердин ордуңарга мына биз азыр эч нерсе тиешеси жок, биз билдиришке туура келип атат.